Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырабыз. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 74 жылдыгына карата Бишкек шаарында өткөн өлбөс өчпөс полктун жүрүшүнө катышты. Мамлекет башчысы чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтү менен чыкты. Мурда кабарлангандай, анын балдары Эрмамат Жээнбеков менен Токтомамат Жээнбеков фронттон жарадар болуп кайтышкан. Президенттин чоң атасы Жээнбек Пирназаров экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон деп эсептелип келген. Өткөн жылы августта анын сөөгү көмүлгөн жай Украинадан табылган. Согуштагы эрдиги үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Президент бул күнү келечек үчүн өмүрүн арнаган аталардын, чоң аталардын элесине таазим этүү менен бүгүнкү жүрүш алардын өлбөс өчпөс эрдигине арналарын белгиледи жана дүйнөдө тынчтык, элибизге ынтымак, аманчылык каалады. Эске салсак, мамлекет башчы өткөн жылы дагы өлбөс өчпөс полктун жүрүшүнө катышкан. Урматтуу мекендештерим, мына бүгүн 9 май жеңиш күнү ар бир кыргызстандык үчүн ыйык күн. Биздин жаркын келечек үчүн өз өмүрлөрүн арнаган аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын элесине таазим этебиз. Бүгүнкү биздин жүрүшүбүз алардын өлбөс өчпөс эрдигине арналат. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кийинки муундарында жүрөгүндө бул сакталат. Дүйнөдө тынчтык, элибизде ынтымак, аманчылык болсун. Андан кийин президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын Жеңиш аянтында өткөн улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 74 жылдыгына арналган эскерүү митингиге катышып өчпөс өткө гүл чамбарларды койду. Салтанатка жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов жана башкалар катышты. Президент кыргызстандыктарды жеңиш күнү менен куттуктады. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанганы, алардын ичинен 1000ге чукул аял болгону маалым. 160 миңден ашуун жоокер курман болгон. Оорукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыяры менен жөнөткөн каражаттардын эсеби ушул күнгө чейин толук такталып бүтө элек. Буга чейин берилген маалыматтарда кыргыз жергесинен 200 миллион рубльден көп акча каражат, жүздөгөн вагон азык-түлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү айтылып келет. Бүгүн Совет жоокеринин рухунун бекемдигин, чыныгы патриоттулукту жана элдердин биримдигин даңазалаган улуу майрам. 9 май элдин сыймыгы жана көз жаш менен келген кубаныч. Өткөн согуштун аламаты тарыхтын энчисин өтүп, ошол жылдарда калды. Ал эми аталарыбыздын чыныгы эрдиги, нукура каармандыгы биздин жүрөгүбүздө жашап, келет жана сезимибизде толук сакталат. Аталардын эрдиги менен сыймыктануу, алардын элесине таазим этип, урмат көрсөтүү, муундан муунга өтөт, урпактарга жетет. Жеңиш күнүн белгилөө менен биз чындык менен акыйкаттык дайыма кыянаттыктан күчтүү болоорун даңазалайбыз. Жеңиш күнү 21 кылымда согушту эңсегендерге, бир улуттун же расанын башкалардан өйдө болушун көздөгөндөргө эскертүү болуп саналат. Бүгүн улуу жеңиштин 74 жылдыгына карата Бишкектеги Баатырлар аллеясында согушта курман болгондордун жаркын элесине арналган эскерүү митинг өттү. Ага Ленин райондук бийлик өкүлдөрү, мектеп окуучулары, согуш ардагерлери, оорук ардагерлери жана жарандар катышты. Иш-чара келечек муунду патриоттуулукка үндөө максатында өткөрүлдү. Уюштуруучулардын айтымында өсүп келе жаткан муун тарыхты жана азыркы бейпил турмуш миллиондогон ата бабанын өмүрүнүн арты менен келгендигин билүүсү зарыл.
74 жыл мурун бизге ушул ыйык жеңишти алып келген ардагерлерибизди дарыктап куттуктоо аз эми өтүп атат. Биздин райондун аймагында азыркы күндө 18 улуу ата мекен согуштун ардагери жашайт. Бирок алардын саны жылдан жылга азаюуда. Бул абдан өкүнүчтүү. Улуу жеңиштин 74 жылдык мааракеси экинчи борбордо чоң салтанат менен өтүп жатат. Таңзаардан борбордук аянтта Ош калаасынын бийлиги, өкмөт өкүлдөрүнүн, жогорку кеңештин депутаттарынын, шаардагы дипломатиялык кызматтардын өкүлдөрүнүн жана улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин коштоосунда төөлүк отко гүл чамбарларды коюп, бүгүнкү тынчтык күн үчүн кан кечкен аталардын эрдиктерине таазим этилди. Андан соң борбордук аянтта улуу жеңиштин 74 жылдык салтанаты миңдеген жарандардын катышуусунда Өлбөс полк жүрүшү коштоду. Чогулгандарга согуш апаатындагы оор күндөрдө Совет жоокерлеринин эрдиктери, көп улуттуу 15 союздук республиканын элдеринин каармандыктары театралдаштырылып, көркөм тартууланды. Борбордук аянтка чогулган 5,5 миллионго чукул шаар калкын конокторду, улуу жеңиш ээлери, ардактуу ардагерлерди улуу жеңиштин 74 жылдык салтанаты менен кала башчы Таалайбек Сарыбашев, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров куттуктады. Урматтуу улуу ата мекен согуштун катышуучулары, ооруктун каармандары, кадырлуу шаардыктар жана шаарыбыздын меймандары, улуу жеңиш майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 74 жылдыгын сиздерге кайрылар элем. Кал майдандан кайтпай калган аталарыбыздын, ооруктун каармандарынын сындарын ар дайым ыйык сактап, алардын басып өткөн жолуна, фронттогу эрдигине, кажыбас кайратына татыктуу болууга чакырам. Ардактуу аталар, апалар, урматтуу мекендештер. Сиздерди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан улуу ата мекендик согуштун 74 жылдык жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Биз кан майданда каза болгондордун, дайынсыз жоголгондордун, андан кийин көзү өткөн согуш жана оору ардагерлеринин жана азыр да арабызда аман жүргөн ата энелерибиздин жасаган эрдигине эбегейсиз баа берип, миң мертебе ыраазычылык менен ийилип таазим кылабыз. 9 май улуу жеңиш майрамы экинчи борбордо жеңиш ырлары жаңырууда. Салтанат соңунда улуу ата мекендик согуштун жана ооруктун ардагерлерине вице-премьер-министр мааракелик медалдарды жана сыйлыктарды ыйгарат. Андан соң калаанын Токтогул атындагы эс алуу багында бир канча мүнөттөрдөн соң ардагерлер аталарга арналып жоокер ботколору, сый, тамак тартууланат. Ал эми Баткен облусунда да улуу жеңиштин урматына Өлбөс полктун жүрүшү өттү. Жүздөгөн адамдар согушта курман болгон аталарынын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты. Улуу жүрүштөн аймактык кабарчыбыз баяндайт. 1941 жылы улуу ата мекендик согушка Баткен облусунан 20 миңден ашуун жоокер аттанган болсо, алардын 6 миңден ашууну өз мекенине тирүү кайтып келген. Бүгүнкү улуу жеңиштин 74 жылдыгын Баткен облусуна болгонду 19 ардагер көзү тирүү жеңиш майрамын тосуп отурат. Ал эми көзү өтүп кеткен чоң аталарыбыздын элеси эч качан унутулбай, алардын катары Өлбөс полктун катарында. Өлбөс полкту, өчпөс полкту уюштургандарга өтө ыраазымын. Жок дегенде, ушу 9 май күнү сүрөттөрүн көтөрүп болсо да өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды бардык ветерандарга, бардык согушка катышкандарга, ошол кезде курман болгондорго, андан кийин курман болгондорго, азыр тирүүлөрдүн бардыгын куттуктайбыз. Өлбөс полкко атамдын портретин алып кеттим. Атам 1919 жылы туулган, Баткен районунун Булакбаш айылында 21 жашында Белоруссия фронтуна барып, согушка барып, ошо улуу ата мекендик согушта 41 жылы барганына 42 жылы чакырылып, 45 жылы согуштан кайтып келди. Атам Белоруссия фронтунда болду. Акыркы жеңиш майрамыны Польша мамлекетинде жеңиш майрамын тосуп алды.
Жаңылыктар түрмөгү соңуна чыкты. Майрам күнүңүздөр жакшы маанайда улансын. Аман туруңуздар.